Музей бул ар бир туризмдин өлкөнүн карталык визиткалык картасы десек жаңылышпайбыз. Базыркоргон районунда алгачкы жолу тарыхый музей түптөлдү. Район тургундары тарабынан тапшырылган 300дөн ашык экспонаттар райондук маданият үйүнүн имаратына уюштурулган. 3 ай аралыгында негизделген музейде 12-13 кылымдардан берки баалуу буюмдар, чоподон жасалган көзөлөр, союз мезгилиндеги буюм тайым, кийим, кечелер коюлган. Эми мен бул жерге келгенине 3 айдан өтүп атат, директор болуп маданият үйүнө. Анан жаштар келгенибизден кийин бир нерсе жаратышыбыз керек. Негизги идеясы музейди ачуу. Азыр экспонаттарыбыз, жана жерлерибиз трансформацияга кирип, стройкалар көбөйүп, жок болуп кетип коркунучунда. Ошону сактап калуу максатында ушул музейди ачтык. Биздин биргестен мен ушу 7-каналда Алтынбек Жумаев деген устатым агайым айткандай, бир нерсе жаратыш керек. Болбосо ал жерде көп отургандын кереги жок деген насааттар бар да. Ошол агайымдын дагы берген тарбиясынын негизинде ушундай бир жаркыраган ийгиликке жетип атабыз. Музейди уюштурууда райондогу мекеме ишканалар, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 200 миңден ашык каражат сарпталган. Алдыңкы күндөрү дагы экспонаттар чогулса, музейди кеңейтүү жагы пландалган. Музейди калыпка келтирүүгө Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинен атайын адистер чакырылган. 18-20 кылымга чейинки археологиялык, этнографиялык буюмдар аябай жакшы сакталыптыр. Бул буюмдар керек болсо дүйнөлүк цивилизациядан кабар берген, Улуу Жибек жолунун боюндагы өнүккөн шаарлардын кабарынан берген экспонаттар деп айтсак болот. Бүгүн Кыргызстандын жер-жерлеринде маданият кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Ага карай өлкө башчы Садыр Жапаров да өнөр адамдарын кесиптик майрамы менен куттуктады. Президент маданият бул мамлекеттин улуттун идеологиясы, түпкү өзөгү экенин белгилеп, мамлекеттүүлүктүн түпкүлүгүн сактоодо алардын орду бийик экенин айтты. Кезинде кыргыз маданиятын болуп көрбөгөндөй бийиктикке алып чыккан Кулипа Кондучалова апабыздын «Маданиятты сактагыла, маданиятты сактасаңар, кыргызды сактайсыңар» деген керээ сөзүн эсибизден чыгарбашыбыз кажет. Маданият жана искусство чеберлеринин ата-бабаларыбыздан калган таберикти, элдик оозеки чыгармачылык, уузчулук, колөнөрчүлүк, көркөм адабий дөөлөттөрдүн учугун улап, кеңири жайылтуудагы салымы абдан зор. Маданият чөйрөсүндө кызмат кылгандар жаш муундун мекенге, дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырып, аларды атуулдук намыска, жаратмандыкка тарбиялап келишет. Ошондуктан алар кайсы гана коомдо болбосун улут сыймыгы болуп келишкен. Маданиятты өркүндөтүүдө бул жааттын адистерине шарт түзүп берүү маселеси бар. Дал ушул максатта акыркы жылдары алгылыктуу иштер жүрүүдө. Бирок көп жылдардан бери бул тармактын огуш кыйыш күндөрүндө жүргөн обончу аткаруучу Арзбек Бедияровдун айтымында, аймактардагы маданият үйлөрүндө иш-чара өткөрүүгө шарт жок. Эң оболу техникалык жана имараттык базаны оңдоо зарыл. Ушул кыскасы өнөр маданиятын элге тартуулап тура турган жерде ошондой аспаптарыбыз жок. 90-жылдардын башында 2000-жылдардын чейинки алган аспаптар менен ойноп, ошон менен концерт коюп, ошону эптеп, оңдоп, түзөп бирден болуп жүрөбүз да. Жогору жака кат менен кайрылабыз. Ана мына дейт, акча болбой калды, акча бөлүнүш керек деген ушундай шылтоо менен алынбай келет. Эми негизинен бүгүнкү майрам күндө мындай көйгөйлөрдү айтпай койсок деле болмок. Бирок ушуну баягы бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Анан ушу бизге окшогон инсандар көрүнүп айтып, биздин үнүбүз ошол чоңдорго, жетекчилерге дейбиз, ошолорго жетсе, ошолор ушул нерселердин бардыгын караш керек да. Айлыкты көтөрүп койдук, болду, всё, башка. Аны айтып атпаймынбы, базаны түзүш керек, базаны бекем болуш керек. Ал жерде ойной турган аспаптар, үйүн күчөткүч аппараттар өзүнүн ордунда болуш керек, өзүнүн деңгээлинде суроо талапка жооп бере турган болуш керек. Ошондо маданиятыбыз өркүндөп өсөт. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары бул тармак өтө кыйын абалга кептелип, соңку жылдары гана оңоло баштаганы айтылып келет. Быйылкы жылы да маданият өкүлдөрүнү колдоо жакшы болду. 30 жылдап сыйлыкка жетпеген өнөр адамдарына президент Садыр Жапаров өткөн айда сыйлык тапшырган. Мамлекеттик маданий мекемелерде иштегендер өлкөдө эң аз айлык алган кызматкерлердин катарында. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө аймагында 20 театр иштейт. Маданият тармагында 12 миңдей адам эмгектенет. Үбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.